Быйыл эрте түшкөн кыш капчыгы жука адамдарга кыйынчылык алып келди. Алсак Жалал-Абад шаарынын тургуну Кыз Жибек Нусуева кампасындагы акыркы бир кап көмүрү менен үйүн жылытууда. Көмүрдү тонналап сатып алууга турмуш шарты туура келбейт. 200 сомдон. 200дөн 2 тыйын кам жок деди, 200дөн алып эле келе бердим. Бу жерде классташ балдарым бар эле. Барсам алар жок экен, бир 10га алып келип алайын. Берем да айлыктан силерге десем, алар берет да. Десем алар жок экен, анан келе берген. Облус жашоочуларына көмүр камдоого жалпы 149 сатуу түйүндөрү иштөөдө. Мында 1 тонна көмүрдүн орточу баасы 4500 сомдон 6500 сомго чейин. Жерлерде бааны туруктуу сактоо алкагында көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Отундун кымбатташы жол акы чыгымдары менен байланыштуу болууда. Актабайт да жерде аренда бар, аяктан сатып аласың. Азыр элдерде бар запас бар азыр. Жо январдын 15-тенден арака уже дагы ала баштайт. Азыр билдин серин алып 1 га 2 каптан алып. Быйыл Жалал-Абад шаарында 55 көп кабаттуу үй, ошондой эле 30 бюджеттик жана коммерциялык мекемелер жылуулук менен камсыздалды. Ага ылайык калаадагы 16 откана учурда оңдоп түзөөдөн өткөн. 28 октябрдан тартып жылуулук системасы өз нугунда берилүүдө. Отун запастары боюнча айта турган болсок, көмүр, мазуттар бардыгы жетиштүү деңгээлде даярдалган. 1,5 миң тонна көмүр иштетиле турган болсо, толугу менен азыр биздин ошол отканалардын кампаларына түшүрүлгөн. 2700гө жакын окуучу билим алган Жалал-Абад шаарындагы номер 13 мектепке 1000ге чукул окуучу келүүдө. Мектеп суук деп, ошол эле учурда коронавирус илдетинен кооптонгон 50ге жакын окуучунун ата-энеси балдарын аралыктан окуусун суранышкан. Деген менен борборлоштурулган жылытуу системасы орнотулган мектепке 28 октябрдан тарта жылуулук бериле баштады. Күнгөй тарапта кабинеттер 20-22 градуска чейин болуп атат, ал эми тескей тараптагылар ошол 16 градус, 17 градустарды берип атат азыркы учурда. Бирок балдардын жоктугуна байланыштуу баягы азыраак болгондуктан класстар эмиле башталган үчүн дубалдардан да көп муздап калгандыгына байланыштуу эми күндөн күнгө кабинеттердин жылуулугу жакшырып келе жатат. Жалал-Абад облусунда көмүр казуучу 15 жай бар. Облус аймагында жыл башынан бери 228 миң тонна көмүр казылган. Коңшу Өзбекстанга 232 тонна экспорттолгон. 10 айда эле 232 миң тонна көмүрдү экспортко чыгардык. Бул мына Жалал-Абад станциясынан 6056 тоннасы кетти. Калганы толугу менен Шамалсай станциясынан жана Ташкөмүр станция, 2 станциядан темир жол аркылуу Өзбекстан Республикасына экспорттолду. Администрациядан билдиргендей, облус калкына 176 миң 400 тонна көмүр отун керектелсе, учурда анын баары камдалган. Анын ичинен 720 билим берүү жайларына, 336 саламаттык сактоо мекемелерине да көмүр жеткирүүнүн тагыраагы кышка даярдык иши 100% бүткөрүлгөн. Демек, адистер кыш чилдеде олуттуу маселе жаралбайт деген үмүттө турушат. Бибисара Оразалиева, Шерзат Агымбардиев, 7 канал, Жалал-Абад.